Саламатсыздарбы, кадырман телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалынын эфир түрмөгүн түз эфирдеги маек программасы улантат. Берүүнү мен Бермет Манасов алып барам. Биз бүгүнкү чыгарылышта ошол Баткен шаарынын аймагында жыл башынан бери коюлган пландар жананын аткарылышы, жетишкен ийгиликтер, ошол эле учурда көйгөй жараткан маселелер жананын чечүү жолдору, дал ушул суроолордун тегерегинде алдыдагы жарым саат аралыгында кеп кылабыз. Кадырман телекөрүүчү көрсөтүү түз эфирде жүрөт. Сиздерде темага байланышкан суроолор, сунуш пикирлер болсо, биздин WhatsApp номерибиз экранда жазылып турат. Дал ошол номер аркылуу суроолоруңуздарды жиберсеңиздер болот. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Бурканов Имамназар Апызович, Баткен шаарынын мэри. Бүгүн бизде конокто ошондой эле Мурадалиев Чыңгыз Кучкарович, тазалык ишканасынын жетекчиси, Тулаев Болот, Баткен райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси бүгүн бизде конокто. Ошондой эле Кулдашев Бактияр Камбаралиевич, мамлекеттик салык кызматынын Баткен шаары боюнча башкармагынын башчысы бүгүн бизде конокто. Ошондой эле Сатыбалдиев Сүйүнбай Маматкасымович, Баткен райондор аралык эмгек жана социалдык камсыздоо миграция башкармагынын башчысы, Шадыманов Акылбек Абдирашитович, Таза суу муниципалдык ишканасынын жетекчиси бүгүн бизде конокто. Саламатсыздарбы дагы бир жолу? Студиябызга кош келиптирсиздер. Алгачкы эле сөздү Имамназар Апызович сизден баштагым келип турат. Айтсаңыз, ошол Баткен шаарынын инфратүзүмүн жакшыртуу деги эле ушул жыл башынан бери кандай иштер аткарылды инфратүзүмдү жакшыртуу багытында? Ушулар тууралуу айтып өтсөңүз. Саламатсыздарбы, урматтуу Баткен шаарынын тургундары. Алдын ала мен ушул Баткен медиа кызматкерлерине, журналисттерге, операторлорго ушу сиздер менен байланыштырып, сиздер менен ушу көйгөйлүү маселелерди, жетишкендиктерди бөлүшүү үчүн ушул эфирди түзүп берген үчүн чоң ыраазычылык билгизип кетем. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Ал мында утурлай сиздердин берген сурооңузга жооп берип кетсек, анда Баткен шаарынын инфраструктурун түзүү боюнча, жакшыртуу боюнча, келечекте деген кандай жумуштар аткарылуу боюнча кичине маалымат берип кетсем, анда өзүңүздөргө белгилүү Баткен шаарында 2012 жылдан бери асфальт төшөө жумуштары жүргөн эмес. Буюрса быйыл биздин жакынкы күндөрдө Коммунизм көчөсү асфальт болду, андан тышкары Панфилов көчөсү асфальт болуу учурунда турат. Буюрса бүгүн 1-2 күн ичинде баштайт. Бул асфальттоо жумуштары быйылкы өзү 2023 жылга каралган өзүбүздүн месний бюджеттен жана жергиликтүү бюджеттен жана урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин спонсорлук жактан таап берген финансы жактан ушул жумуштарды жүргүзүп атабыз. Буюрса быйыл Баткен шаары боюнча 7 чакырымдай асфальт төшөлөт. Андан сырткары биздин планга кирген жумуштарыбыз бар. Бул жерде Разаков көчөсү, Назаров, Бакаатек көчөсү, Абдурахманов көчөлөрүндө жакында буюрса асфальт болот. Андан тышкары биздин Баткен шаарында жалпысынан 22 километр жол асфальт болуш керек. Бул боюнча дагы жумуштар алып даярдалып, кыш кагыздары бүтүп баары даяр болуп атат. Өзүңүздөргө белгилүү мына биздин Жибек жолу көчөсү дагы 4 чакырым асфальт болуп бүттү. Бизден ошол Манастын жанындагы площадкабызды асфальт кылып даярдап койдук. Буюрса биздин Арыс тарабынан дагы программасына кирген бул Жаштык паркы жана Жеңиш паркы дагы жакын күндөрдө дагы өзүнүн жумушун баштайт. Толук реконструкция болот. Ойлойм ушу Баткен шаарынын көркүн жакшы кылып ачат деген ойдобуз. Мындан тышкары биздин Баткен шаарында алдыга койгон иш-чаралар, иш пландарыбыз өтө көп. Булардын баары аткарылып атат. Мына биздин Баткен шаарындагы инфратүзүм боюнча өзүңүздөргө белгилүү Баткен шаары илгертеден райондун борбору болгондуктан эскини оңдогучаң эсин кетет дегенде ушунун үстүндө иш алып барып аракет кылып атабыз. Буюрса жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ойдобуз. Чоң рахмат. Чыңгыз мырза, айтсаңыз, ошол шаарда өзгөчө ушу тазалык маселеси актуалдуу курчпойдон калууда. Деги эле ушул тазалык шаар көркү дегендей тазалык багытында кандай иштер болуп жатат? Техникалар жетиштүүбү? Саламатсыздарбы, Баткен шаарынын тургундары жана коноктору. Баткен шаарынын мэри Имамназар Апызовичтин буйругу менен атайын график бекитилген. Ошо графиктин негизинде квартал Кызыл Дөң, Кызыл Жол кварталы, Келечек кварталы, Чет Булак кварталга суббота, воскресенье күндө иштешеттер. Бул атайын техникалар бардыгы камсыз. Бизде азыркы көйгөйлүү маселебиз тазалоочу
жумушчу күчүбүз жок болгондуктан ар дайым таштандылар көчөдө калып ушул сын пикирлер айтылууда. Биз бул таштанды тазалоочуга боюнча биз ар дайым ишчилер чакырабыз. Майнасы аз болгондуктан, стажы жок болгондуктан майнасы аз болуп көпчүлүгү келбей жатат. Азыркы күндө биздин тазалоочулар иштеп аткан тазалоочуларыбыз 14 000 айлык алат, жүктөөчүлөр болсо 20 000 айлык алат. Чоң рахмат. Бактияр Камбаралиевич, айтсаңыз, ошол мамлекет салык топтоо иштери 6 айдын жыйынтыгы менен кандай болду? Өткөн жылга салыштырмалуу, өткөн жылдын 6 айына салыштырмалуу бул жылы шаар аймагында. Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр. Баткен шаардык салык кызмат тарабынан ушул жылы бир нече аракеттер, иштер болду. Мисалы айтып кетсем, 6 ай эмес эле 8 айын айтып коем, акыркы көрсөткүчтөр боюнча. Быйыл 8 айда жеткирилген план 100% аткарылды. Мындайча айтканда, акчалай түрүндө 162 миллион 200 миңден ашык салык жыйналды. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын 8 айына салыштырмалуу 52 миллион 700 миңге көп салык жыйналды. Bunun içinde жергиликтүү бюджетке 96 миллион акча түштү. Бул көрсөткүч 104% аткарылды. Былтыркы жылдын ушундай 8 айына салыштырмалуу 19 миллион 500 миңге көп жергиликтүү бюджетке акча көп түштү, салык түштү. Бул эмне десек, бул баарыбыз жанагы биринчиден салыктык башкаруу күчөйгөнүнөн көп жанагы салыктык башкарууга жаңы жанагы эсептик счет фактура, товардык коштома кагаздар, ККМ эмелер киргендиктен системасына. Анан көп жанагы ишкерлерди онлайн төлөк өткөргөндөн жанагы экономиканын көп тармактарын дайыма талдоо, мониторинг жүргүзүүдөн ушундай эме жетип турабыз да. Анан бир эмеси айтып кете турган бир эме көйгөйлүү маселе бар. Бир азыркы учурда көп жанагы арыздар түшүп атат да, жанагы ишкерлер контролдук кассовый аппаратты ККМди иштетпейт атат, чек бербейт атат деп ушул учур менен пайдаланып айтып кете турган ишкерлерге. Атайын мыйзам бар. Контролдук кассовый машиналар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бар. Ошондо талаптарда көрсөтүлгөн. Ошону суранып кетем, ошол талаптарынын баарын аткарышыны толугун аткарышыны чакырып кетем. Ошол эмеде каралган, жоопкерчилик каралган, ушул мыйзамдын талаптарын бузган үчүн. Ошондой эле ошо жарандардан кайрылып кете элем, жана соода күндө соода кылабыз да, барып соода сүйүнө соода кылабыз. Ошо дүкөн ээсинен, ошо ишкерлерден чекти талап кылыңыздар. Ушул сиздердин жарандык укугуңуздар булар. Эме кылып, канчалык чекти талап кылса, канчалык контрольный кассовый машиналар иштеп турса, салыкта өз убагында түшөт. Ошо мамлекетибизде өнүгөт, өсөт, күчөйөт да. Чоң рахмат. ККМ деп калдыңыз. Ошол ККМ шаар аймагында колдонуу, орнотуу жөнгө салынып калдыбы азыр? Ооба, салынды. Мисалы бүгүнкү күнгө 500дөн ашык кассовый аппарат коюлду. Акыры маалымат боюнча дагы коюлуп атат. Бул боюнча күнүмдүк текшерүүлөр болуп атат салык кызматы тарабынан. Жана бузуулар эмелер болгон болсо, ошолорго чара колдонуп атат. Административдик эмелер колдонуп атат да. Чоң рахмат. Сүйүнбай Маматкасымович, айтсаңыз, көбүнесе ушул жарандар арасында жөлөк пул алуудагы маселе жаратып келет. Деги эле ошол кандай талаптарга жооп берген жарандар жөлөк пул ала алышат? Кээде айтып калышат, биз жолдошум экөөбүз тең эч жерде иштебейбиз, бирок жөлөк пул алганда көйгөй жаралат деген жарандарыбыз да кездешет да. Саламатсыздарбы? Бизде бүгүнкү күндө башкармалыктан шаар аймагында 498 үй бүлөгө, аз камсыз болгон үй бүлөгө, 1541 баласыга үй бүлө көмөк жөлөк пулун төлөп келебиз. Үй бүлө көмөк жөлөк пулун алуучулар булар бизде атайын Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2018 жылдагы 307 токтом менен бекитилген жобо бар. Ошо жобонун критерийге ылайык келген жарандар үй бүлөлөр, аз камсыз болгон үй бүлөлөр алууга укугу бар. Булар биринчиден автоунаасыдан айтсак, автоунасы жеңил автоунаа болсо, если
автоунаасы чыгарылган күндөн 20 жылдан эски болсо алганга укугу бар. Жана башка автоунаалары, мисалы айыл чарба техникалары, жүк ташуучу автоунаалар, булар жылына карабай алганга укугу жок болуп калат. Эмне дегенде булар акча табуучу техника болуп калгандыктан, жана дагы үй бүлөлүк кирешеси адам башына 1000 сомдон жогору болсо, өкмөт токтоо менен бекитилген, 1000 сомдон жогору болсо доходу кирешеси. Булар үй бүлөлөр аз камсыз болгон, өтө жакыр үй бүлөгө кирбей калыптан жөлөк пулун алганга укугу жок болуп калат. Бизде азыр бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, берки Санарп аймакта түндүккө улашкан январь айынан бери. Башка ГРЭС, налоговый, кайсы салык кызматы бардык службалар түндүккө улашкандан биз түндүк менен карап чыгарабыз. Түндүк менен карап чыгарганда ошо жаранды киргизсең эле инен бардык доходтору, бардык автоунаалары чыгып калат. Ошонун негизинде иш алып барылат. Адам факторун жокко чыгарып, ошол жеңишинен сүйлөшүү дагы жолго коюлган экен анда. Жол жок. Биринчи кезек биз жөлөк пул алуучулар түндүктө 14 служба бириккен болсо, ошо 14 службадан справка алып келбейт. Азыр бизге келет, паспорту менен келет, балдардын көйлүктөрү менен келет, калгандары ошо жерде кароого алынат. Чоң рахмат, Акылбек Абдрашитович, айтсаңыз, ошол өзгөчө жаңы конуштарда, шаар аймагында калкты таза суу менен камсыз кылуу кандай болуп жатат? Анан өзгөчө мынау Чет булак кварталында жана ушул сыяктуу жаңы конуштарда таза суу көйгөй жетишсиздиги жарандар айтып келишет. Бул багытта кандай иштер жүрүп жатат? Эмнеден улам? Саламатсыздарбы? Чет булак кварталында ушул быйылкы жылга мэрия тарабынан 3,5 миллион акча бөлүнүп, ошо жерге дагы 2000 кубтук резервуар курулуп, Чет булак кварталынын элине таза суу камсыз кылуу үчүн 75 миң доллар акча бөлүнгөн. Ошол араптардын фондунан. Ошонун негизинде бир октябрь айында Кудай кааласа Чет булак эли таза суу менен камсыз болуп калат. Шаардын аймагын, Баткен шаарынын ичи толугу менен таза суу менен камсыз болгонбу жарандар? Баткен шаарынын аймагында мына азыр өзүңүздөргө белгилүү 2000 кожолукка жаңы долбоор менен 24 сааттык неме киргизилген. Бирок ушул долбоордун 3-чү бөлүгүндө парктар, бузулуулар көбүрөөк болуп жатат. Бул бузулууларды субподрядчиктер азыр иштеп өз калыбына келтирип атат. Чоң рахмат, Болот мырза, айтсаңыз, мынакей алдыда кылычын сууруп кыш айлары келе жатат дегендей, дегеле ушул электр тармактары кышка даярбы дегеле? Быйылкы жылы эмне иштер аткарылды? Саламатсыздар, Баткен шаарынын тургундары. Туура айтасыз, кычыраган кыш алып жатат. Бул биринчи эле көйгөй электр энергиясы көйгөй башталат. Быйылкы кышка биз даярбыз. Азыркы учурда Баткен шаарында Чет булак кварталында ушул быйылкы жылга пландап киргизген планыбыз боюнча 8 километр линияны жасап жатабыз. Бул шаар аймагына кирген. Бүгүнкү күндө ушул иштерди аткарып жатат ушул. Эми ушул мына электр тармагында акчаны төлөө учурда жаңы тиркеме кирди, ушул тууралуу дагы жарандарга маалымат берип өтсөңүз. Туура айтасыз, акчаны төлөө боюнча бул жаңы тиркеме мой свет деп жаңы тиркеме кирди. Бул элдерге кайрылып кетем, ушул мой светти бардыңыздар скачать этип алсаңыздар, бул мой светтен канча карызыңыз бар экенин, анан сиздин электр септешин канча көрсөтүп турганын баарын көрсөтүп берет. Ошол мой свет аркылуу электр энергияны өзүңүз ошол мой свет телефонуңузга тиркеме аркылуу төлөп койсоңуздар болот. Чоң рахмат, Имамназар Апызович, айтсаңыз, дегеле ушул шаар аймагында бул жылкы курулуштар, социалдык объектилердин курулуштары кандай болду, кандай иштер пландалган эле, канча пайыз аткарылды ушул курулуш тармагында? Рахмат, жакшы суроо бердиңиз. Быйыл 2023 жылдын
иш планына алкагында биз мына шаардын ичиндеги жөө жүрүүчү тротуарлар боюнча 2152 метр каралган. Бул азыркы ошол биздин иш чарабызда бар. Бул иш чаранын өзүндө Абдувалиева, Момунов көчөсү, Бөкөнбаев көчөлөрү өзүңүздөргө белгилүү азыр ошол жумуштарын жасап аткарып атышат. Ал жерде каралган акчасы 10.800.000 миң каралган. Бул Steam грант немесинде кирген. Анын 7,6 миллион сому бул республикалык бюджеттен. Калган 3,2 миллион сом бул жергиликтүү бюджеттен каралган. Азыркы учурда бул жумушту Планета Групп деген жоопкерчилиги чектелген компания иш алып жүргүзүп атат. Буюрса мунун 2 айдын ичинде бул толугу менен бүтүрүп өткөрүп бергенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан сырткары биздин өзүңүздөргө белгилүү Арис тарабынан да киргизилген биздин проекттерибиз бар. Бул проектте Четбулак кварталында айланып 2 бөлүктөн турган жолубуз бар, асфальттанат. Бул 11 километр түзөт. Андан тышкары 36 үйгө чейин чыгат ал асфальт. Андан тышкары бул Садак Агата мектебинин жанынан көпүрө салынат. Анан промзонага чейинки жолду асфальттанат. Бул азыркы мезгилде ошол проекттер жүрүп атат. Буюрса жакында бул эмеге берилет. Андан сырткары биздин Баткен шаарынын ичиндеги агын суу түтүктөрүнүн түзөө иштери жүрүп атат. Орозбек көчөсүнүн тротуары менен деги эмеси бүттү. Суу түтүктөрү ал колдонууга берилип турат. Андан сырткары биз мына Салих көчөсүн өзүңүздөргө белгилүү кеңейтүү маселеси боюнча өзүңүздөр билесиздер, базарга жакын жайгашкан бүт райондордон келген эл бүт бардык машиналарын башканы ошол жерге койгондуктан ошол жерди кеңейтип суу түтүктөрүнү анан тышкары тротуарларын бүтүрдүк. Буюрса жакын арада анын дагы чекелерин асфальттап аны бүтүрөбүз. Бул быйылкы иш чара каралган. Андан сырткары мына базардын көчөсү Сайдыман Ажы көчөсү болот. Бул Сайдыман Ажы көчөсүн дагы толугу менен асфальттайбыз дагы. Мунун ортосунан бетон тосмолорун коюп тоспосок, себеби ал жерде дайыма бул бизде өзүңүзгө белгилүү элдерге коопсуздук болуп пробкалар пайда болуп атат. Муну пока биз Баткен шаарынын борбордук базарынан сырт жакка чыгарбасак бул маселе боло берет деген ойдобуз. Ошон үчүн биз Баткен шаарынын өзгөчө макам негизинде бизге борбордук базарды курууга мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Бул жерде азыр тендерге берилген. Буюрса жакын арада бул чечилсе борбордук базардын дагы чыгарганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал базарда 4 сектордон турат. Азык-түлүк, андан сырткары биздин кийим-кечек сата турган, курулуш материалдары, электроника сата турган бардык эмесини биз бардык условиясы менен түзүп беребиз. Ал адам барган адам жөн эле барып ошол жерден отуруп кызматын өз соода саттыгын гана кыла турган болот да. Бул баары крытый, жабык болот. Андан сырткары навестер салынат. Ал навестерде күнүмдүк сатыла турган эмелерди сатканга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өзүңүздөргө белгилүү биздин Баткен мал базары да өтө көйгөйлүү маселе болуп келет. Бул республиканын жолунун жээгинде тургандыктан анын аралыгы 200 метрден алыс болуш керек да. Ошонун негизинде мал базарыбыз бүтүп атат. Буюрса 1,5 айдын ичинде мал базарды толугу менен бүтүрүп пайдаланууга беребиз дейбиз. Чоң рахмат. Эми ошол жарандар үчүн дагы бир көйгөйлүү маселе болгон бул жумушсуздук маселеси. Ошол жумушсуздук маселесин жоюу, ишкерлерди колдоо багытында кандай иштер жүрүп жатат, кандай көйгөйлөр бар, аны чечүү жолдору кандай болуп жатат? Бул жакшы суроо болду. Азыркы мезгилде биздин Баткен шаарында биздин Баткен шаарында 256 жумуш орнуну быйылкы күндө камсыз кыла алдык. 256 адамды жумушка орноштура алдык. Бул ушул жылы, ушул жылы. Мындан сырткары бул эми көбүнчө биздин шаардын ичиндеги жеке сектордогу ишканалар ачылганынын пайдасынан ушундай болуп атат. Себеби биздин Баткен шаарында промзонабыз бар. Промзонада 173 гектар жер трансформация даяр болгон. Ал жерге кызмат ошол жумушчуларды ошол өздөрүнүн ишкана ачканга инфраструктураны түзүп бериш үчүн кийинки жылга 24-жылга карадык. Асфальтыны, суусуну, агын суусуну, андан сырткары тиги таза суусуну, электр энергиясыны, электр эметиш үчүн ал жерге биз неме менен сүйлөштүк, электр тармагы менен буларга 40 миллион акча бөлүп бергенме болдук. Бөлүп берсек булар өздөрү кошуп, ошончо акча кошот, анда канча сметный стоимость карап чыгышат дагы. Ал жерге Четбулак подстанциясын курса, ошол жердеги промзонанын иш алып иштеп турган ишкерлерге жакшы бир неме түзүлөт деген ойдобуз да. Бул биринчиси, экинчиси биздин мына
Баткен шаарында биринчи жолу көмүр кен казуу боюнча уруксат берилип, азыр өзүнүн жумушун аткарып атат. Бул жерде тең Кара Белес жоопкерчилик чектелген фирмасы ошол көмүрдү казууга аракеттенип атат. Бул Дөмөн жайлоосунда жайгашкан. Ал жерден бизге буюрса дагы бир 50 орун жумушчуларды иш менен камсыз кыла алабыз. Канча аралыкта ишке ашат бул? Буюрса быйылкы жылы уже жумушун башташ керек. Азыркы мезгил, азыр кыш мезгил кеп калды. Бул жумушун мурда искательный жумуштарыны июлдөн бүтүргөн. Бизден макулдук гана калган кеңеш менен жобокең биздин шаардык кеңеш менен макулдугун берди. Азыр экологиядан карап атат. Экологический безопасность туура келсе бул жумушун баштайт. Чоң рахмат. Сүйүнбай Маматкасымович, сизге дагы ушул эле суроо менен кайрылгым келип турат. Ошол жумушсуздук маселесин жоюу жөнгө коюу боюнча жана ишкерлерди колдоо боюнча мына социалдык контракт берилди. Шаар аймагына дагы канча жаран ала алды, кантип жумушун жөнгө кое алышты? Бизде башкармалыкта каттоодон өткөн жумушу шаар аймагында 964 жумушчу статусун алган жарандарыбыз каттоодо турат. Быйыл 6 ай аралыгында 141 жаран кайрылган. Ошолор биз жумуш менен камсыз кылуу максатында биз биринчи кезекте ар бириге кесип кыска мөөнөттүү кесип мына 57 лицейибиз бар шаарда. Ошонун базасында быйыл 64 жумушсуздарды иш менен кыска мөөнөттүү окуулардан өткөрдүк. Булар ашпозчу, тигүүчүлүк, ошол экөө мен окут 64-үн өткөрдүк. Жана министрлер кабинетинин 385 токтомуна ылайык социалдык контракт негизинде былтыры 11 аз камсыз болгон үй бүлөгө берген элек 100 000 сомдон кайтарабыз. 23-жылы быйыл 65 үй бүлөгө бердик. 65 үй бүлө бары алышты 100 000 сомдон. 100 000 сомдон алып, булар тигүүчүлүк, сода сатык, тест атым, ошондой быйыл жалпы 20 багытта иш алып баратат. Быйыл. Ошолор бардыгы ишке ашырды. Имамназар апызга рахматыбызды айтып коебуз. Эмне дегенде ар бир ошо иш баштаган кичи ишкерлерибизди шаардык мекеме ишкаларын жетекчилерге шефтикке бекитип берген. Булар барып ар айы контроль кылып сурап, эмне кемчилик бар. Кемчилик болсо ишини салык кызматтан болсо салык кызматтан чечип койгонго, ресттен болсо ресттен чечип койгонго ошо жардам берип келишти. Демек, ошол социалдык контракттын негизинде алар жеке ишкерлигин баштап, ишкерликтерин ийгиликтүү жолго коюп алышты десек болот. Толугу менен ишке ашырды. Ушул ишкерлерге ушул кандай колдоолор болуп турат? Мына салык кызматынан дагы ишкерлерди колдоо, мамлекеттик колдоо. Мамлекеттик колдоо биринчиден жанагы айтып кеттим да башында. Баары азыр ишкерлерди онлайн режимге төлөөнү өткөргөнбүз да. Ошо мисалы үчүн үйүндө отуруп эле ошол эле отчетун берсе болот, ошол эле салыктарын төлөп койсо болот. Ошол эле жанагындай тастыкталма справкаларын алса болот, эме кылып турупчу бизге келбей эле. Көп шарттар түзүп атат да. Убакыт үнөмдөгөнгө бир топ ыңгайлуу шарт түзгөн. Ыңгайлуу калды ошондой. Чоң рахмат. Кадырман телекөрүүчү, эскерте кетсек, биздин көрсөтүү түз эфирде жүрүп жатат. Темага байланышкан суроолор, сунуш пикирлер болсо, жиберсеңиздер болот. Бизге телекөрүүчүлөрдөн бир нече суроолор келген экен, анда кезекти телекөрүүчүлөрдөн келген суроолорго берсек. Ассаламу алейкум, менин суроом Имамназар Буркановго дейт. Жетбулак кварталында Курманжан Датка көчөдө чоң жүк ташуучу унаалар жана жеңил машиналар каттуу ылдамдыкта жүрүп жатат. Жаш балдар чоң жолго баш бербей чыгып ойноп кетип жатат. Ошого ушул жолду полицейский орнотсо болобу? Унаалар көп, жолу адамды сүзүп кеткендей болуп, тормоз менен сигнал баскан учурлар көп болууда дейт. Бул жакшы суроо болду. Себеби биз мына азыркы жана сизге айтып кеттим баарыңыздарга. Жибек жолу 4 чакырым асфальт төшөө иши бүттү деген себеби бул биздин Баткен шаарыны айланып өтө турган жол болду азырынча. Бул ошол биздин шаардын ичиге кирбей, шаарды айланып биздин эменин сырт жагынан кете турган мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Бул жакында бул жерге ограничение коюп, шаардын ичинен өткөнгө тыюу салабыз.
Бул боюнча маек кызматкерлери менен иштешип атабыз. Булар ошол жакта айткан жерлерин биз өздөрүбүз белгилерин коюп берсек, бул шаардын ичиге жүк ташуучу машиналар кирбейт. Көйгөй жолго коюлат демек. Салык тууралуу менде суроо бар. Мен Кытайдан товар алып чыккам, 5 миллион товар алып чыктым, бирок президентибиз 8 миллионго жетмейинче салык төлөнбөйт деген, бирок мага салыктан 200 000 салык төлөйсүң деп кагаз келиптир. Ошол тууралуу түшүндүрүп берсеңиз дейт. Суроо түшүнүктүү болду? Түшүнүктүү. Бул энди жаран энди туура эле бизге келип туруп кайрылсаңыздар, биз сизди карап туруп, эме туруп жообун беребиз да. Туура эле мага келсиңдер. Ишканаңыздарга. Чоң рахмат. Таза сууга болгон төлөмдөр кандай төлөнөт? Көбүн эсе таза сууга төлөмдөрдү алуу үчүн келбей жүрүп, анан кийин көбөйүп кетет деген дагы суроосун берген экен. Таза сууга болгон төлөмдөр азыр бизге айыл банкка барып төксө болот. Анан ушул 10 жерге терминалдар коюлган, терминалдардан коюлса болот, төксөңүздөр болот. Контроллор өзүнүн контроллор кассирлер барат. Андан тышкары азыр Мегапей ишканасы менен келишим түзүлүп, телефондон эле Мегапей менен таза сууга төлөмдөрүн төлөсө болот. Мегапейден тышкары дагы Билайн Кейжи деген ишкана менен түзүлдү. Ал дагы кирип, азыр телефон аркылуу эле таза суудун төлөмдөрүн төлөсө болот. Телефон аркылуу. Чоң рахмат. Светтин акчасын банкоматтан төлөйүн десем албай жатат дейт. Эмне үчүн кеденирээк маалымат берсеңиз, телефондон кантип төлөйбүз деген суроосун аягы 42 менен аяктаган абонентибиз жиберген экен. Туура айтасыз. Бул алдын Ош Электро деп сайт болуп ачылып калган. Азыр күндө Ош Электро жаап салып, кайра Баткен Электро деп туруп ачтык. Ошол кызматка кирсеңиз, Баткен Электро деп туруп, ошол аркылуу төлөсөңүз болот. Банкоматтан деп төлөсө болот, э? Баткен Электро деп ачылган. Чоң рахмат. Шаардын тазалыгы, мусор маселеси, шаардын жол боюнда иштеген кафелер, ашканалар алып чыгып туруп арыктарга ыргытышат. Андан сырткары алардын мусорлары көп, жөнөкөй жарандардыкы аз, бирок төлөмдөрдө ушул боюнча кантип төлөнөт, анан ошолорго контроль болобу деген суроосун дагы калтырган экен. Ал аягы 50 менен аяктаган абонент. Жакшы суроо болду. Азыркы күндө биз ушул 2023 жылдын январь айында шаардык кеңеш бекитип берген токтом негизинде иштейбиз. Токтомдо бир адамга 20 сом, коммерциялык түйүндөргө метр квадратына 10 сом 37 тиын, мекеме ишканаларга 22 сом. Ошондой тарифтер бекитилген. Бул коммерциялык түйүндөрдүн шаардын ичиндеги коммерциялык түйүндөрдү ар дайым жүк ташуучу автоунааз менен графиктин негизинде алынып турат. Чоң рахмат. Менин суроом Имамназар Буркановго дейт. Базарды качан жылдырасыздар, канча жыл аралыгында жылат, анан парктар канча жылда бүтөт деген суроосун калтырган экен. Ооба, туура айтасыздар. Бул базарды жылдырыш бул убакыттын эмеси, себеби биздин тендерге бердик, эртең утса, ошол ал жерде өзүнүн мөөнөтү көрсөтүлөт, базардын биринчи бөлүгүнүн бүтүшү, биринчи секторунун мындай айтканда бүтүшү ошол жерден көрсөтүлөт, ошол тендерде келишим түзгөндө көрсөтүлөт. Ал буюрса 24-жылга карап биз ойлойбуз, ошол биринчи бөлүгүнү бүтүрүп, Баткен шаарынын элдерини, ишкерлерин ошол жака чакырганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Дагы бир жанакы айткан сөздөрдүн дагы бирөөсү, биздин Баткен шаарынын борбордук базарыны жылдырыш, бул өзгө караган профилдик ведомство ишканалар бар, ошолор карап чыгат. Ошол биздин нормага эмелерге туура келбей турган болсо, аны жабышы, жылдырышы ошол ишканалар алып барат ал жумушту. Чоң рахмат. Таза сууга чөтчүк коюлабы аэропорт кварталына дейт. Таза суу кварталына, Аэропорт кварталына жаңы проекттер келип калса, чөтчүк коюлат. Чоң рахмат. Жумушсуз отурган адамдар, үйдө отурган адамдар бекер, акысыз автошкола окуй алабы деген суроосун калтырган экен. Жумушсуз болуп, бизде каттоодон өтүп, жумушсуз статусун алган болсо, бизде бекер азыркы айткан 64 жумушсуз жараныбыз барыны, стипендиясыны, берки контракттарыны биз аркылуу төлөнүп туруп бекер окуудан өссө болот.
Аны үчүн каттоодон өтүш керек. Бизде каттоодо туруш керек. Каттоодо туруш керек. Жумушсуз деген статус алыш керек. Чоң рахмат, Имамназар Апозович, айтсаңыз, эми бул жылы инвестиция тартуу кандай болду? Деги эле ушу инвестиция тартуу менен аймактын, шаардын өнүгүүсү канчалык маанилүү? Ушул тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Жакшы суроо. Өзүңүздөргө белгилүү биздин Баткен шаары, Баткен облусу деги эле өтө борбордон алыс болгондугуна байланыштуу бизге көптөгөн инвесторлор келишет. Алар келет, жер участогунун башкасынан тияк биягын сурашат, биз аларга көрсөтөбүз, мүмкүн болсо ошолорду кармап калганга аракет кылабыз. Себеби бул инвестор жакшы жагдай болгон мезгилде чек ара чечилген, мындай көйгөйлөр жок болсо гана ал инвестиция тартат экен, келип инвестор өзүнүн акчасын салат экен да. Биздин ички инвестиция боюнча, ички инвестициялар өзүнүн шаардык ишкерлер, өзүнүн шаардын жарандары өздөрү мүмкүн болсунча ошо биздин бөлүнүп берген промзонадан ар кандай жумуштарды ачып, жумуш орундарын түзүп атышат. Сырт жактан тарткан инвестиция биз үчүн өтө көп көйгөй болуп атат да. Буюрса президентибиз Садыр Кожоев айткандай, кийинки калтырбайбыз, чек араны баарын бүтүрөбүз дегендей, буюрса чек ара чечилиши менен ойлойм ушу Баткен шаарына дагы инвесторлор көбөйөт деген ойдобуз. Чоң рахмат. Эми ушул жана жогоруда айткандай, алдыда көз-кыш айлары жакындап калды. Деги эле көз-кыш мезгилине даярдык кандай болуп жатат жана жарандар эмнелерге көбүрөөк көңүл бөлүп даярданышы керек? Жакшы, мына өзүңүздөр айтып кеттиңиздер. Кыш мезгили келип атат, кычылаган кыш буюрса эшигибиздин алдында турат. Бул боюнча биздин Баткен шаарынын жүргүзгөн иш-чаралар боюнча айтып кетсем, Баткен шаары 23-24 кыш мезгилине Баткен шаарынын жарандары үчүн 4950 тонна көмүр керектелет да. Муну статистика башка жактан мониторинг жүргүзүп чыгарганбыз. Бул боюнча азыркы мезгилде Баткен шаарынын Сөйтү шаарынын Нуржичкасы жана Кара Алтын жолго чектелген эмелер менен сүйлөшүп, алтын кен казуучу, ошо кен казуучу, көмүр казуучу ишкандар менен сүйлөшүп, алар менен арзан баада көмүрдү алып келип азыркы мезгилде сатылып атат, алып келип элдерге таркатып берип атат. Бул боюнча ар бир кварталдын жашоочусу квартал башчысына карап жазылса, канча тонна көмүр керек. Ошого карап алып келип түшүрүп бергенге мүмкүнчүлүк бар да. Айтып кете турган нерсе, азыркы келип аткан көмүрдү алганга адамдар ошону барып албай жатышат да, алып келип атабыз, албай жатышат. Ошон үчүн айла жок, аны алып чыгып тиги биздин көмүр базабызга коюп ал жерге сатып атабыз да. Бул себеби алар менен сүйлөшкөн, келишим түзүп сүйлөшкөнүбүздө биз айтканбыз. Силер барасыңар, ошол жерде да алышат, акчаны беребиз дегенбиз, төлөп беребиз дегенбиз. Ошондой кичине көйгөйлөр болуп атат. Эми сөзсүз түрдө эле кыш келип кар жаап, анан кийин көмүр издебестен кичине алдын ала, кичине bir кадам болсо алдыга таштап, ошону камдап койсо деген ойду айтып атам да. Себеби алып коюшпаса эртең бул көмүр именно күн сууган мезгилде гана керек деп ойлойт экен да. Жок, аны жакшы өзүнүн семьясын, өзүнүн үй-бүлөсүн жылуу кармайм деген инсан убактыраак аракет кылып ушуну алып койгонго мүмкүнчүлүк бар да. Бул себеби мен биринчи вице-мэрди жөнөтүп сүлттүгө иш-чара аркылуу барып ошол жерден келишим түзөсүн, сөзсүз түрдө ошол элге арзаныраак көмүр берсин, ошол көмүрдү убагында жеткизип бере турган болсун деп тапшырма койгонмун. Ал киши барып ошол өзүнүн жумуштарын аткарып келип, азыркы мезгилде 540 тонна келип көмүр түштү Баткен шаарына. Ошону кварталдардын дагы бир жолу суранып кеткен кварталдан жазылып, ошол жерлерден айтсаңыздар, келген күнү силерге оповещение берип, түшүрүп алсаңыздар болот. Чоң рахмат. Ушу көмүргө байланыштуу телекөрүүчүдөн дагы суроо келген экен. Көмүрдүн баасы канча сомдон болуп жатат, анан кайсы жерден алсак болот деген суроосун жөнөткөн экен, жиберген экен. Ооба, көмүрдү азыркы мезгилде Баткен шаарынын көмүр базаларынан алса болот. Ал жерде айтып атпаймынбы, бул кварталчылар жазып, ал жерге тизме кылган, тизмедегилер албай койгонунун себебинен ошол жака чыгарып атабыз. Анча-мынчасы эми жазылгандар алып атышат. Анын көмүрдүн баасыны бүгүнкү күндө 7 сом 80 тыйынга чейин көтөрүлүп атат да. Биз сүйлөшкөн себеби ал жерден өздөрү барып келе турган болсо 6 сомдон берет да. Ал транспорттук компания өзүнүн амесин койбосо болбойт экен да. Ушундай моменттер болуп атат. Биз муну ушул акчасын, көмүрдүн баасын көтөрүп кетпеш үчүн аракет кылып, ошону көзөмөлгө алып карап турабыз. Муну статистика андан сырткары бул Баткен шаарынын
депутаттары булар чыгышып өздөрү карап ошол көмүрдүн баасы көтөрүп кетпегенге аракет кылып атышат. Чоң рахмат. Дагы телекөрүүчүлөрдөн солор келген салык чек тууралуу маалымат берсеңиз, шаар аймагында салык чек ойнотулуп жатабы, анан кандай жол тартиби бар деген суроосун калтырган экен. Чек талап кылып байге утуп ал деген. Мамлекеттик салык кызматтары тарабынан азыркы учурда чек талап кылып байге утуп ал аттуу лотерея ойнотулуп атат да. Буга лотерея катышуу үчүн жөнөкөй эле телефонго салык чек деген тиркемени көчүрүп туруп, ошо аркылуу жана кассовый чекти сканировать туруп ошо киргизсе, жанагындай лотереянын билет номерлерин берет. Ошо аркылуу чаа ошо менен катышсаңыздар болот. Маалымат катары айтып кетсем, эртең жаңы жылга карата чоң эмелер байгелер коюлган, ойнотулат лотерея оюну, батирлер коюлган, автоунаалар, анан көп кымбат баалуу белектер коюлган да. Быйыл да жай айында ошондой лотерея өткөрүлдү. Баткен жергесинен 8 жаран ошондой кымбаттуу баалуу белектерге ээ болуштулар. Сиздерди чакырып кетем, ошондой лотереяга катышыңыздар, жарандар, ошондой чек талап кылып, ошо катышып, ошондой кымбат батирлерге, автоунааларга ээ болуңуздар. Чоң рахмат. Менин суроом Болот мырзага, эмне үчүн светти тез-тез өчүрүп жатасыңар? Жана кышка даярдык кандай? Кышта свет өчөт деп атат. Маалым мен ушул чынбы деген суроосун калтырган экен. Аягы 30 менен аяктаган абонентибиз. Бул маалым менен өчүрүүлөр болот кышында. Эме жок, анан азыркы күндө ошо кыш мезгилиге даярдык боюнча иш жүрүп атат. Ошонун айынан электр энергия өчүрүп атат азыркы убакта. Чектөөлөн ашып кеткен биздин подстанцияларга күч келип кеткен мезгилде регулировочный мероприятие деп коет. Бул 1 саат 2 саатка ошол көмөк жардамдарды күч келип кетпеш үчүн өчүрүү болот. Чоң рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип атат. Ошондуктан көрсөтүүнүн соңунда ушул албетте ар бир жумуштун жакшы көңгөй тескей бар дегендей, ушул көйгөй жараткан маселелер ушу шаарды өнүктүрүүдө, калктын турмушун жакшыртууда, маселелер жанагын чечүү жолдору, анан телекөрүүчүлөргө кайрылуулар болсо, айтып алсаңыздар болот. Мына жакшы мүмкүнчүлүк берип атасыздар. Биздин Баткен шаарында дагы көптөгөн иштер болуп атат да. Сөзсүз түрдө көйгөйлөрдү, андан тышкары мына болуп аткан иштерди дагы элдерге айтып кетелим, суранып кетелим. Болуп аткан иштерди болуп атат экен деп мындай кичине бир соц тармактарда өзүңүздөрдүн ой пикириңизди калтырып кетсеңиздер жакшы болот да. Жаман жагын сүйлөгөндөн кандай эми чыкпайт да. Ошон үчүн жакшы болуп аткан иштерди айтсаңыздар, биз деле кичине сүйүнүп, бизде колубуздан келип аткан иштерди көрүп атат экен деген ойдо болобуз. Мына Баткен шаарында былтыркы жылы Бакай атага көпүрө салып бердик. Быйылкы жылы мына Турмат көчөсүнөн көпүрөдү 15 метр ени менен мындай жакшы үлгүдөгү жаңы азыркы заманбап кылып көпүрө салып атабыз. Буюрса 10-15 күн ичинде бүтөт. Андан сырткары мына биздин Баткен шаарында биздин Базар башы кварталында 500 орунду мектебибиз бүтүп атат. Буюрса кийинки жылга колдонууга беребиз. Андан тышкары биздин Баткен шаарынын Чепилак кварталында 1200 орунду орус тилдүү мектеп курулганы жатат. Мында буюрса жакында иши башталат. Андан сырткары биздин Баткен шаарынын автобекетини сыртка чыгарып ал жерге тендерден утту Аман Үсөн деген фирма. Ошол буюрса эми жумушун баштайт. Автобекетти да чыгарсак мына биздин Салима ажда көчөдөгү көйгөйлөр чечилет деген ойдобуз. Эми болгон иштерди айта берсек, бизде көп жумуштарды аткарып атабыз. Эми конечно бул шаар жана айтып кеттим го, эскини оңдогучаң эсиң кетет дегенде, эски шаар болгондуктан, эски айыл болгондуктан ушул шаарга айландырып алып келиш үчүн муну мен элден суранып кете элдим. Ар бир көчөнүн тротуарларынын жолдорун оңдош үчүн бизге ошол көчөлөрдү кеңейтишибиз керек. Ошону кеңейтиш үчүн сиздер эч кандай тоскоолдук кылбашыңыздар керек. Ошого айткан өзүңүздөрдүн гана чегиңиздерге жылса жылып, өзүңүздөрдүн кулмаңызды алсаңыздар, бизге жакшы жардам берген болот деңиздер да. Себеби сиздердин артыңыздардан соттошуп, оттошуп, чуркап жүргөнгө биздин убактыбыз деле жок. Анан барып бурсак, арызданып прокуратурага тияка бияка жазасыздар. Бул туура эмес деп ойлоймун да. Себеби ар бир инсанга, ар бир адамга өзүгө бөлүп берген жер участкасы бар да. Ошондон чыкпашы керек да. Ошондон чыкпай гана өзүнүн
бөлініп берген чекиттен шықпаса, біз қалған жұмышын атқаранға бізге жақсы бөлге түзілет эле. Мына қыш мезгілі келіп жатат, көмірді жақшылап қамдап алыңыздар, мына қымбаттап кетпешіге біз әрекет қылабыз. Бұл эми бизден зависит этпейт экен, бул бардыгы көмір кен казуучулардан экен, буларга ар кандай көйгөйлөр болуп калат экен, ошон үчүн кымбаттап кетиши мүмкүн, ошон кымбаттап кетпеш үчүн убактыраак көмүрдөн камсыз кылып алыңыздар, суранып кетем. Мына таза суу маселеси боюнча да көптөгөн жарандар кайрылат мага. Таза суу маселеси боюнча жана таза суунун башчысы айтып кетти. Таза суудун эң бир көйгөйү биздеги азыркы проектте бүтүп аткан биздин 3 зонага бөлүнгөн ошо 3-чү зонасындагы суудун дайлеси көп болгондуктан көптөгөн биздин ошо жаруулар болуп атат да, ошону кемейтип, ошону жок кылыш үчүн биз азыр токтогул элага, анан булак башыга сууду мэрия тарабынан акча каражатын карап, таза сууга берип, ошону бүтүрүп, ошол жакты ушул 2 айылды дагы суу менен камсыз коет деген ойдо аракет кылып атабыз да. Буга сабырдуулук керек. Себеби кечинде парк болгон жерди жаап койсо, түндө ачып салат экен, сыйгалы жумуш кылбай калат, кыла албай калат экен. Ал подрядчиктен субподрядчик өкүлдөрү күндө келет, кечтин жаап койсо кетип ачып салыптыр дейт. Биз жумуш кыла албай жатабыз, суу жеткире албай жатабыз деп атат. Эми пускай алашын жумуштары жүрүп атат. Буюрса мындай убагы келет, бүтөт го. Тез арада ичинде бүтүлгөнгө аракет кылдырабыз. Мына чет булак боюнча айтып кетсем, суу маселеси жана өзүңүз көтөрдүңүз. Чет булактагы бул жерде Эмират коомдук фонду ал жерге акча бөлүп, ошол жердеги чет булак кварталыны сууга таза суу менен камсыз кылып берейик дегенден биз өтө сүйүнүп макул болуп, ага 3 миллион акча бөлүп бердик. Ошол подрядчигине ал бизге 2000 кубтук резервуар курса, 24 саат чет булак кварталы суу менен камсыз болот. Ал 2000 кубтан кошуп туруп биз манагы тамаша жай участкасыга тиги кара дөңгө чейин тартып барып, ошол жакты таза суу маселесин чечкенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошон үчүн сиздерден суранып кетем, өтүнүп кетем, бизге тоскоолдук кылып, тияка жазып, бияка жазбастан сиздер суу маселеси болсо таза суу ишканасына келиңиздер. Таза суу ишканасы ыкчам түрдө ишин алып барат, аракет кылат. Эгер ал ыкчам аткарылбай аткан болсо, бизге кайрылсаңыздар, биз сүйлөшүп, ошону чечкенге аракет кылабыз. Анан дагы бир суранып кете турган, айылдан келип, тияктан келип, райондордон келген автоунаа тыгындарын кылып аткан ошол айдоочуларга суранып кетер элем. Баткен шаарынын киргенден кийин машиналарды бир ыңгайлуу, элге тоскоолдук кылбай турган жерге коюп кетсеңиздер суранам, сиздерден өтүнүп кетем. Себеби биздин бул жерде иштеп аткан майы кызматкерлери дагы сиздерге аны калтырганга мүмкүнчүлүк болбой жатат. Азыр 5 мүнөт деп коюп кирип кетет экенсиздер дагы, ошол менен жарым саат, 1 саат жок болот экенсиздер. Ошон үчүн пробка пайда болуп атат. Сиздерден өтүнүп кетем. Ошо өзүңүздөрдөн акыры дорожный правиласы бар да. Ошон үчүн бир жакшы ыңгайлуу кылып койсоңуздар деп ойлоймун. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат, сизге дагы бул жерде ыраазычылык айтып кетем. Ошентип бизди түз эфирде эл менен байланыштырып, көйгөйлүү маселелерди, жетишкендиктерди ушул элге тартуулап бергениңиз үчүн дагы бул жерде ыраазычылык билдирем. Рахмат сиздерге дагы сиздерде жокпу кошумча пикир, кайрылуулар? Анда көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздерге дагы убактыңыздарды бөлүп, студиябызга келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кадырман теле көрүүчү, ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип жетти. Биз бүгүн Баткен шаары аткарылган иштер натыйжа дал ушул теманын алкагында кеп кылдык. Келерки берүүдөн амандашканча саламатта калыңыздар.